Саламатсыңарбы балдар? Келгиле, бүгүн силерге залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары тууралуу айтып берем. Анда силерди чыгармалары менен тааныштырайын. Ак кеме, Кыямат, Биринчи мугалим, Жамиля, Бетме-бет, Саманчынын жолу, Кызыл алма жана башка көптөгөн чыгармалары бар. Келгиле, анда биз силерге Жамиля чыгармасын куурчактардын жардамы менен ойноп берели. Jamila, temir жолго sen барасың, даярдангын. Болду, мен ал жакка бара албаймын. Мен иштебейм деген жокмун го. Болгону мага башка жумуш бериңиз. Темир жолго бара албайм. Башка жумуш жок. Сенин эле оюң бекен. Эгер бирөө тарынса айткын. Данияр, мага аттын остургун салып берчи. Сен эмне түшүнбөй жатасыңбы? Мага деле жалгыз оор болуп жатат. Данияр терс бурулуп басып кетти. Ызасына чыдабай Жамиля атка башын жөлүп ыйлап жиберди. Жамиля, сен мени таныган жоксуңбу? Кандайсың? Жамиля, мен сага катап келдим. Садык экөөбүз чогуу болдук. Сарсана болбо. Садык бир айдан кийин келет. Катты алып туруп калды. Данияр болсо аны көрүп, шад арабасын чаап кете берди. Гүлдөрүн айдасаң койду кызыктай. Кана балдар, айткылачы, силерге каармандар жактыбы? Чыңгыз атам дөңгөрөтүп ааламды, калем иши эң жогору бааланды. Ай аламга аты кетти даңктана, кыргыз жүрөт Чыңгызына мактана. Чыңгыздын чыгармасы гүлдөн бүткөн, гүл жытту ар барагы бүктөм-бүктөм. Жамиля, Сейде жана толгон айлар турмушта сени туура жолго түрткөн. Алам Алпы Айтматовдун чыгармалары муундан муунга, атадан балага мурас болуп кала бермекчи. Чыңгыз Айтматов атабыз кыргыз элине өлпөс өчпөс из калтырды.